Чүй областық сотунун өткөн 2024-жылдагы ишинин жыл жыйынтыгы талкууга алынды. Видеоконференц байланыш аркылуу өткөн жыйынга жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев жана анын орун басарлары катышты. Ал эми экинчи тарапта Чүй областындагы жергиликтүү соттордун төрагалары болушту. Алды менен баяндама жасаган Чүй областык соттун төрагасынын орун басары Бекболот Жаналиев аталган аймактагы соттор тарабынан өткөн жылы 2281 кылмыш иши, 3236 соттук материал, 3933 укук бузуулар туурасындагы иштери каралгандыгын маалымдады. Жаналиев өз сөзүндө судьялардын жүктөмү көп болуп жаткандыгын айтып, 3 судья жетишсиз экендигин кошумчалады. Ал эми жарандык иштер боюнча өткөн жылы 24716 иш жана 4445 соттук материалдар каралган. Кеңешмеде Чүй областык соттун төрагасынын административдик иштер боюнча орун басары Жыргалы Мурзалиева өткөн жылы Чүй областынын административдик соту тарабынан 944 иш жана 193 соттук материал каралгандыгын билдирди. Алардын ичинен Чүй областык сотуна 222 иш даттанылган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 15,6% көп экендигин көрсөтүп турат. Эки тараптуу жыйындын жүрүшүндө төрага Медербек Сатыев судьялардын жүктөмүнө токтолуп, айрым соттордун күчүндө калтырылган иштери аз болуп жаткандыгын сынга алды. Каралып жаткан иштердин сапатына өзгөчө көңүл буруп, бирдиктүү соттук тажрыйбанын үстүнөн иштөөгө чакырды.